Сиз эмне даярдап жатасыз? Эт кууруп жатам ачуу кылып. Кандай сатылат даярдап жаткан тамагы? Бул индиялыктарча мотян деп аталат. Канча турат бул бир кишилик тамак? Бир кишилик баасы 100 сом турат. Индияда да бул жакта да 100 сомдон турат. Эң негизги кошулуулар бул тамакта эмне кошулат? Эң негизгилери? Эт, калемпир, пияз, чеснок кошулат, анан таза куурулат. Всё? 22-ге чыккан Индиянын Хайдарабад шаарынан келген Навазда шашып-ушуп өзүнө жей турган тамак даярдап атыптыр. Бул болгону түшкө чейин жейле турган роди жеңил тамак экен. Айтып кетсек, бул казанга какталып бышырылган нокот кошулган жупка жана ага кошо берилген суусундук жана ошол эле учурда жупканы матырып жей турган жанчылган кызыл калемпир кошулган айран экен. Бул жакта калып же болсо бир кыргыз кызга үйлөнүп калгың келеби? Эмне үчүн болбосун? Эгер кыргыз кызын сүйүп калсам, калып калышка даярмын. Сүй демекчи, бүтүндөй эле дээрлик Индиянын кинолорунда сүйүп калганда эле ырда башташат. Бизге ошондой ырлардан аткарып бере аласыңбы? Сначала это Шарукан, знаете это? Ооба, мисалы жаңыдан эле чыккан кинодогу ырды аткарып берсем, алыр Тужмеи Раддикта Хей деп аталып, аны Шохрухан аткарат. Ал эми кыргызчага которсок, менин сүйгөнүм Кудайга тете деп которулат. Тужме Раб дикта хей яра मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं